Эми азаттыкта биздин атайын коногу рубрикасына кезек берсек, Малайзиядан иштеп жүргөн Кыргыз Малайзия Ала Тоо бирикмесинин жетекчиси Айгүл Акималиева баш баккан эле бир аз мурдараак мен ага суроолорду берип интервьюну жаздырып алган болчумун. Кандайча сиз Малайзияга барып калдыңыз? Канча жылдан бери жүрөсүз? Быйыл 3-жыл. Өзүңөр билгендей, Кыргызстанда азыр ар бир үйдө эле мигрант болуп көп эле чыгып иштеп келип атышпайбы? Жет жака. Кыргызстанда айлык акыбыз, маянабыз жетиштүү болсо биз деле кетпейт элек. Ушунун себеби менен кетип калдык, бардык, иштедик. Кудайга шүгүр, удачно барып, удачно иштеп. Ага чейин деле Россиялап. Кантип калдыңыз? Мисалы Малайзияга кандай эме болуп калдыңыз ошол? Биз эми айтып отурса, Союзунда биз окуп өткөн, Союз бүтүп тарап, баягы Союз тараганда кыйынчылык болбодубу бизде? Ошол кыйынчылыкта сода менен баштап. Содабызды картошка сатып баштаганбыз. Анда машина жок, маршрутка жок, троллейбус менен 20 килограммда алып келип сатчубуз картошканычы. Эртең менен барабыз, кечинде барабыз, ушинтип келип сатып жүрүп. Анан чоңураак кылдык, ал картошкабызды чоңураак бизнеске айландырдык. Уже Жынсыга өттүк, Кытай, Россияга өттүк. Ошончо эле тааныш табылып берет экен. Тааныш аркылуу кеттик. Ошол тааныш аркалар чакырып, ошондой эле тааныш болуп берет. Мындай бир сезим болдубу? Мисалы, Россияны билебиз эми мурдатан бери мамлекет болуп жүргөн. Бир азыр агыраак болуп атпайбы? Бейтааныш жер, тобокелчилик болду сизде мындай коркуу же Жок, андай деле болгон жок. Эли тынч экен. Эли мусулман калп болгондуктан бизге аябай эле жакшы эле болду. Анан биз уже сыртта канчадан бери жүрүп калдык, ушу иш менен оңой эле болду. Бир гана тамагынан кичине кыйналдык. Алардын тамагы ачуу келет экен. Күрүч, эртең менен күрүч, кечинде күрүч. Көнөт экенсиң. Баягы башыңа түшсө байтал жолго өтпөй, ошо баягы башыбызга түшкөн баарын көтөрүп келатабыз. Биз Кыргыз ушундай экенбиз да. Айгүл эже, экөөсүз менен азыркы кызматыңыз кандай, эмне менен чектелет, кандай компания? Кыргыздар биримдиги биз официалдуу түрдө былтыр ачылды. Ага чейин мурда Кыргыз үйүнөн болуп. Кандайча сиз ага төрайым болдуңуз? Төрайым болгонум, мага элчиликтин сунушу менен, чогулуп, ошол жерде кыргыз деп жүргөндөрдөн эң саналган мен болуп калдым окшойт. Ушунун аркылуу бул жерде элчилик Кылыч Султановдун эмгеги өтө күч. Бардык кыргыздардын башын бириктирип, иштеген иши аягына чыгарып, жакшы иштерди кылып атат да Кыргызстан үчүн. Биз ошолар менен чогуу иштеп калдык. Кылыч Султановдун бир чакырымы менен. Канча кыргыздар бар? Малайзия биз өзүбүз тесеп барбы азыр? Ооба, расмий учетто посольстводо бизде отурат. Биздин эме боюнча 500, а так андан учетко отурбагандар ошо 1000ден ашат. Бул Малайзиядагы иштеп жүргөн Кыргыз Малайзия Ала Тоо бирикмесинин жетекчиси Айгүл Акималиева болду. Бир аз мурдараак биз бул интервьюну жаздырып алган болчубуз. Ушуну менен Азаттыктын күндүзгү эфири жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Сабыр Абдумомунов алып бардым. Ода жаңырган бардык баян маектер интернеттеги сайтыбызда жайгашкан. Дареги Азаттык чекит KG. Ошондой эле Азаттыктын WhatsApp номерине дагы сунуш пикирлерди, сүрөт видеолорду жөнөтүп туруңуздар. 0550 98 87 55. Эсен туруңуздар.